Кече Балчы шаарындагы социалдык фонддун 3-кабатында Алифнур окуу борборунун 2 филиалы ачылды. Буга чейин алар 1 жыл мурда ачылып, иш алып барып келишкен. Борбордун жетекчисинин айтымында келген окуучулардын көптүгүнүн 2 борборду ачууга туура келген. Бул жактан биз индивидуальный подход жасайбыз балдарга, и психологический подход жасайбыз. Анткени бизге ар кандай түрдөгү балдар келет да, душевно ранимый балдар келет. Ошол балдардын потенциалын ачып берүү да. Акчасы 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миң. Куран боюнча айта кетсек, ошо бир пара деп коет, ошо бир Куранда 30 пара болот да, ошо 30 паранын бир парасын жаттап бүтүп калышты. Ушу подготовительный деп айтпадыңызбы? Подготовительный буга чейин да болуп келген да? Жок, буга чейин пока что болуп келе элек болчу, потому что тияк бир эле баягы кабинет болгон себептен боло элек болчу, эми бияка киргизген атабыз. Негизи кичинеден 1-2 баланы окутуп келгенбиз. Жаңы окуу борбору негизинен араб тилине жана Куранды жаттап үйрөнүүгө багытталган. Мындан сырткары анда дагы башка чет тилдерин үйрөнүү, мектепке чейинки даярдоо курстары каралган. Мен Алифнурга окуганыма 1 жыл болду. 1 жылдын ичинде мен жарым парадай сүрө жаттадым. Мен деген ушу Куранды жаттап, Куранды ийне-жийне чейин билгим келет, ушу котормосу менен билип, изилдегим келет. Келген себебим мен араб тили окугум келчү, ошого келгем. Азыр мен араб тили окуп, азыр Куранда жүрөм. Устаздарга чоң рахмат, анткени 1 жылдыкта үйдөн бере албаган илимди ушундай бир деңгээлде, бийик деңгээлде берди. Бизге ата-энеге ушундай жакшы мүмкүнчүлүк берди Алифнур. Биз ушактан Куранды 0дон баштап үйрөтөт да, ошон үчүн бердик. Араб тилинде окуйт, ошо Куранды окуганга жараша анын переводун да билген жакшы деп, ошо котормосун да билген жакшы деп, ошо араб тилинде окутуп койгонбуз. Борбордо билим алууну каалагандар 6 жаштан тарта кабыл алынат. Муну менен алар шаар тургундарынын сапаттуу билим берүү өңдөө, эң актуалдуу муктаждыктарына жооп берген заманбап билим берүү, аянтчасы менен камсыздоону максат кылышкан.